Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн музыка сабагы. Биринчи чейрек, 3-чү сабак. Бүгүнкү сабактын темасы опералык музыка жана Айчүрөк операсы. Бүгүнкү сабакта биз операнын стилдери, жанрлары, түрлөрү жана тарыхы менен таанышабыз. Опера 17-кылымдын 1600-жылында Италиянын Флоренция шаарында пайда болгон. Ал алгач музыкалаштырылган драма деп аталган. Опера сөзүн Италия тилинен которгондо эмгек, чыгарма дегенди түшүндүрөт. Операнын негизин либретто түзөт. Либретто Италия тилинен которгондо китепче деп которулат. Либретто операнын кыскача мазмуну. Операнын стилдери 17-кылымда бардагы опера, 18-кылымда классикалык опера, 19-кылымда романтикалык опера, 20-кылымда реалистикалык опера деп аталган. Операнын жанрлары: комедиялык, трагедиялык, эпикалык, лирикалык, жомок опера, мифологиялык, тарыхый, рок-опера, балет опера. Операны ким жаратат? Композитор, ал музыка жазат. Либреттист, либретто жазат, адабий текст жазат. Дирижер, опералык оркестрди башкарат. Режиссер, коюучу, операнын окуясын коет. Каармандардын образын түшүнүүгө артисттерге жардам берет. Сүрөтчү, декоратор, опера үчүн сахнанын декорацияларын жана костюмдарды иштеп чыгат. Жарык берүүчү сүрөтчү, ал сахнага жарык берүүнү иштеп чыгат. Аткаруучулар: солисттер, ырчылар, хор, оркестр, балет группасы. Бутафор сахна үчүн буюмдарды жасайт. Костюмерлер, гримерлор, сахнадагы кызматкерлер. Операны жаратууда искусствонун төмөнкү түрлөрү катышат. Музыка, адабият, хореография, живопись, архитектура, театр жана актёрдук чеберчилик. Опера вокалдык жанр. Операнын каармандары сүйлөшүшпөйт, алар ырдашат. Ырдоонун түрлөрү: ариялар, ариоздор, партиялар, каватиналар, монологдор жана речитативдер. Операнын алгачкы түрлөрү. 17-18 кылымдарда операнын эки түрү пайда болгон. Алар: опера серия, бул олуттуу опера. Мында ариялары бир канча көп. Анын мазмуну антикалык сюжеттер менен байланышкан. Операнын каармандары ак сүйөктөр катмарына таандык болгон. Опера буффо. Буффо күлкүлүү деп которулат. Опера буффо комедиялуу опера. Сюжет абдан чаташкан. Анын каармандары жөнөкөй элдерден чыккан. Биздин күндөгү заманбап опералар: рок-опералар, балет опералар, жаздын негизинде жазылган опералар, оперетталар, мюзиклдер, радио-опералар жана кино-опералар. Белгилүү опералык композиторлор: Вольфганг Амадей Моцарт, Джузеппе Верди, Вагнер, Глинка, Мусоргский, Петр Ильич Чайковский, Римский-Корсаков, Сергей Прокофьев жана башкалар. Опера искусствосунун өнүгүүсү. 19-кылымда операдагы трагедия менен комедия бири-бирине жуурулушуп бириктирилген. Ал тарыхый окуялар чагылдырып калган. Операда дүйнө жүзүндөгү саясий абалга, элдердин мүнөздөрүнө,
жашоодогу кырдаалдарына көңүл бурулуп келген. Айчүрөк операсы. Айчүрөк Кыргыздын туңгуч улуттук операсы. Ал 4 бөлүмдөн 6 сүрөттөн турган баатырдык патриоттук, эпикалык, лирикалык опера. Операнын либреттосун Манас үчүйтигинин Семетей бөлүмүндөгү Семетейдин Айчүрөккө үйлөнүшү аттуу эпизоддун негизинде сөздөрүн Жомарт Бөкөнбаев, Кубанычбек Маликов, Жусуп Турусбековдор жазган. Ал эми музыкасын композиторлор Владимир Власов, Абдулас Малдыбаев жана Владимир Фере жазган. Айчүрөк операсы алгачкы жолу 1939-жылы 12 апрелде Кыргыз мамлекеттик музыка театрында коюлган. Урматтуу окуучулар, бүгүн биз силер менен опералык музыка жана Айчүрөк операсы жөнүндө сабак өттүк. Эми мен силерге үйгө тапшырма берейин. Үйдөн видео сабакты кайталап көрөсүңөр. Опера жана опералык музыка жөнүндө маалымат булактарынан окуп келесиңер. Мындан сырткары атактуу композиторлордун өмүрү жана чыгармачылыгы, ошондой эле кыргыз опералар жөнүндө окуп келесиңер. Анда эмесе ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.